келиңиз, аң сезимди бир аз ойготуп көрөлү. Мына ушул жер шарына Аллах Таала кожоюн жараткысы келди. Бүткүл аламды жараткан Аллах Таала адамдын денесин топурактан жаратып, бүткүл бардык макулук периштелерге жар салды. Бардык периштелер чогулуп келишип, адамдын денесин айланып карап чыгышты. Ошол кезде периштелердин арасынан иблис лып этип адамдын ичине кирди. Жаратылган адамдын мурдунан кирип, бүткүл денесин кан тамыры менен кошо чимирилип карап чыкты. Адамдын денесин аңтарып чыккан иблис периштелерге мындай деди: "Бул макулук Аллах Таалага орун басар болууга татыктуу эмес" деди. "Эмнеге?" деп сурашты периштелер. "Себеби мунун напсисине кул болот экен" деди. "Мунун өзгөчөлүгү деле жок, жалкоо бир неме экен. Тез чарчап, тез картаят. Суукка тоңуп, ысыкка чыдай албайт. Эгер мунун курсак ачса, жырткычка айланат. Анан мунун атак, даңк, байлык, бийлик, мансапка тез эле мас болуп калчудай. Жалтырак жултуракка кызыгып, дүнүйө мүлккө тойбогондой. Өзүнүн каалоосун ойлоп, кумарын кандыруу үчүн күнөө иштерге оңой эле барат. Чегинен чыгып кетсе, кан төккөнгө чейин барат. Мунун менден артык жерин байкаган жокмун. Эмнеси өзгөчө? Бирок денесинде эч бир түшүнүксүз бир жери бар экен." Таң калган периштелер "Ал эмнеси экен?" деп сурашты. Иблис: "Анын көкүрөгүнүн сол жагында бир эт бар экен. Ошол жүрөгүнө эч кире албай койдум. Ал эмне, ичинде эмне бар, таптакыр белгисиз. Муну жараткан Аллах Таала өзү гана билбесе, мен эч түшүнбөй койдум." Периштелер айтышты: "Мунун көзү, мурду, оозу бар экен. Мүмкүн ушу сезим мүчөлөрү менен Аллахтын кудуретин таанып билсе керек" дешти. "Ал мүчөлөрүн мен көрүп чыктым. Мунун ар кулагын напсисине гана жумшайт. Акыйкаттуу калбай, ушагайың, жалган жалаага ийкемдүү келет экен. Мунун кулагы менен акыйкат чындыкты укса, бир жагынан кирип, экинчи жагынан чыгып кетет. Мунун көздөрү менен деле акыйкатты көрүүгө күчү жетпейт. Өзүнүн көксөө напсисине жаккан нерсени гана көрө алат. Аллахтын сырга толгон кереметтерин көрүүгө күчү жетпейт. А эгер Аллахты көзү менен издей турган болсо, анда шек күмөнсүз адашат. Мунун ар оозуна да күчү жетпейт. А эгер оозун башкара албаса, оозунан кандай гана жагымсыз сөздөр чыгат. А эгер мунун оозун башкара албаса, анда өз башына болгон мүшкүлдү өзү табат. Буга жада калса, оозуна салган ашына бисмиллах деп айтуу кыйын. Мунун ар жаратканын таанымак тургай, өзүнүн напсисине алы жетпесе керек" деп кол шилтеди дагы адамдын денесин чертти. Буга таң калбай деле койгула. Бунун өзгөчөлүк деле эч нерсеси жок экен. Бир гана бунун көкүрөгүндөгү жүрөгүнө эч кире албай койдум. Анын кире турган кычыгы дагы жок экен. Бул кичинекей кызыл эт кандай касиетке эч биле албадым. Бир болсо, ушул жүрөгү менен Аллахты таанышы мүмкүн. Болбосо, мунун эч деле бир өзгөчө артыкчылык жерин көрө алган жокмун" деп ичи кызыңдап, көрө албастык кылып, текеберлене колун шилтеп басып кетет. Иблистен бул нерселердин баарын угуп аткан периштелер чоо чуркашып, тынчсыздануу менен Аллах Тааладан сурап атышты: "О жараткан Аллах, чын эле жер бетине ушундай инсанды жаратасыңбы? Бул инсанды эркине койгонуңда, алар каалаганын кылышып, жер бетине бузукулук жайышып, кан төгүүгө чейин барышат экен. О жараткан Аллах, биз баарыбыз сенин буйругуңду гана аткарабыз. Ал эми бул адамзатын өз эркине коесуңбу?" деп сурашты. Ошондо жараткан Аллах Таала: "Силер мен билгенди билбейсиңер" деди. "Эгер силер билгич болсоңор, анда булардын атын атап бергилечи" деп таң калыштуу кубулуштарды көргөздү. "Бул эмне?" дегенде, мындай белгисиз аламда өмүрү көрбөгөн периштелер оозуна кум тыгылып калгандай унчукпай туруп калышты.
Чындыгында мен силер билбегенди билемин деп жараткан Аллах Таала өз рухунан адамдын денесин үйлөгөн кезде анын жүрөгү согуп көзүн ачты. Көзүн ачкан кезде кана эме, мына бул заттардын атын атаган деп адам затына амир берген кезде адам бардык нерсенин атын Аллах Таала каалагандай кылып атап чыкты. Адамдын алгачкы кадамын карап турган бардык периштелер бул нерсеге таң беришти. Ошондо Аллах Таала: "Мына көрдүңөрбү? Кана эми мен жараткан орун басарга урмат сый көргөзүп сажда кылгыла" деди. Адамдын көзүн ачканда эле жасаган кадамына таң берген периштелер адам затына сажда кылып, баш ийип, сый урмат көргөзүштү. Бардык периштелер адамга баш ийип, сажда кылган кезде иблиске негедир бул нерсе жакпагандай түр көргөздү. Адамды өзүнөн өйдө көрүүнү каалабады. Себеби адам заты жаралганга чейин иблис периштелердин чоңу эле. Мына ушул себептүү мен сиңип, текеберленип туруп алды. Ошондо жараткан Аллах: "Эй иблис, сени менин буйругумду аткарууда эмне тоскоолдук кылды?" Дегенде иблис: "Мен деген оттон жаралгам да. Ал эми бул адам болбогон бир топурактан жаралбадыбы? Кантип мен ага баш ийишим керек?" деп текеберленди. Дегенде Аллах Таала өзүн башкалардан өйдө көрүп, текеберленген менин эң жаман көргөн сапаттардын бири деп периштелердин улуусу болгон Жабраил алейхиссаламга буйрук берди. Мына бул иблиске каргыш камытын алып келгин. Аллахтын ачуусуна тыйып алган иблиске каргыш камытын алып келгенде иблистин өңү карайып, аппак канаттары кайрылып түштү. Иреңи сууп, чекесинен мүйүз өсүп чыкты. Мурдагыдай жаркын жүзү соолуп, өңү коркунучтуу шайтанга айланды. Аллах Таала иблисти каргышка калган абалда жер бетине куулушун буйрук кылды. Периштелер иблисти түрпеттирбей кармады да, каргыш камышын мойнуна кийгизип, жер бетине кууп салышты. Каргышка калган иблис куулган абалында мындай деп чуу салып атты: "Мен ушул адам үчүн каргышка калдым. Ушул адамды менден өйдө көргөнүң үчүн мен бул адамдын ким экенин тастыктап беремин. Мен эми бул адамды жерде күтөмүн. Жана анын кан тамыры менен жүрүп, кыямат кайымга чейин азгырып, адамдарыңды тозокко толтурамын. Билемин, мен каргышка калдым. Мен барар жерим тозок, бирок мен бул адамдарды дагы өзүм менен кошо тозокко ала кетемин." Мына көрдүңүзбү? Аллах Таала бизди кандай кылып жараткан. Ушунчалык өзгөчө жараткандыктан бул нерсени иблис дагы көрө албастык кылып ичи таарыды. Адам, биздин денебизди Аллах Таала ушунчалык кооздук менен жаратты. Ааламдагы бардык күндү, жерди, айды, суу тоо таштарды, абаны, жан жаныбарларды, бардык нерселерди бир гана адамзат үчүн жаратты. Ал эми адамды ушул ааламга кожоюн кылып, орун басар кылууну каалады. Ал эми адамды ааламды таанып билүү үчүн, ааламдын баарын жараткан, өзүн дагы жараткан Аллахын таанып билүү үчүн өзгөчө сезимдерге ээ кылды. Көз, кулак, мурун, акыл эс, жүрөк жана башка. Ал эми даражасын бардык периштелерден бийик койду. Акыл эс мээ тартуулап өз эркибизге коюп койду. Мындай улуу сыпат периштелерге да берилген эмес. Периштелер болсо буйрук гана аткарышат. Алар каалаганын кылышып, биздей эриктүү жүрө алышпайт. Ааламда Аллахтан кийин канчалык кадырлуу экениңизди билдиңизби? Ушунчалык бийик даражада периштелерден дагы жогору тураарыңызды билдиңизби? Сиздин жүрөгүңүзгө Аллах Таала өз рухунан
үйлөгөнүн билесизби? Аллах Таала кереметтүү түрдө жаратып, бардык нерсени тартуулап салды. Эми ойлоп көрүңүзчү, Аллах Таала биз менен сыймыктана алабы? Өмүрүңүздө бир жолу Аллах Таалага ыраазы болуп, ыраазычылык билдирип, башыңызды жерге коюп, Аллах Тааланы улуулап, намаз окуп көрдүңүз беле? Өзүбүздүн түшүнүк менен айтканда, ушул инсанды өзүм жараттым эле деп, ичи жылып, кубанып, сыймыктана алабы? Мына ушунун баарын терең ойлонуп көрдүңүз беле? А эгер азыр сиздин жүрөгүңүз согуп аткан болсо, анда сиз эмнени күтүп атасыз? Ушул жараткан пендем качан мага жакындайт деп жараткан Аллах Таала сизди сагынып күтүп аткандыгын билесизби? Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, башкаларга таркатканыңыз үчүн сизге Аллах ыраазы болсун. Келиңиз, бул видеонун ссылкасын колдон келишинче WhatsApp'тардан таркаталы. Балким алардын жүрөгү сиз аркылуу жумшарып калар.